Билим берүү уюмдарында иштеген кесип ээлери эмгек өргүсү үчүн жогорку айлык маяналарын алышат. Учурда мугалимдердин жайкы эс алуусу үчүн төлөнүшчү акылары буга чейинкиден 2 эсеге жогорулады. Бул алыскы мектептерде эмгектенген кесип ээлери үчүн жагымдуу жаңылык болуп, талыкпай иштөөсүнө дем берүүдө. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2023-24 окуу жылы эмгек маянабыз көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу биз эмгек өргүбүздү алдык. Эң сонун бизге жакты, ыраазыбыз. Билим берүү тармагына көңүл бурулуп, мугалимдердин айыл акысынын көтөрүлүшүнө себепкер болгон биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Балдарга сапаттуу билим берип, келечекте Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө тааныткан акылдуу, илимдүү, билимдүү жаштарды тарбиялап өстүрүп жүрө берели. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын номер 181 токтомуна ылайык 2023 жылдын 30 мартынан тактап айтканда 1 апрелинен баштап мугалимдердин эмгек акысы жогорулады. Бүгүнкү учурда мугалимдер жогорулаган айлык акы менен эмгектенип келишүүдө. Азыркы учурда эмгек өрүүгө мугалимдер чыгышты. Мугалимдердин чындыгын айтсам, сүйүнүчтөрүндө чек жок десем болот да. Анткени мурдага салыштырмалуу айлык эмгек акы жогорулагандан кийин эмгек отпускалары дагы абдан жакшы чыгып жатат десем болот. Айлыктарыбыз көтөрүлүп жакшы болуп калды. 2 жылдан бери 24-25 миң айлык алабыз. Ошондой эле отпускнойлорубуз дагы мурдагы жылдарга салыштырмалуу жакшы, Кудайга шүгүр. Албетте эми бир машина же дагы бир чоң нерсе ала албайбыз, бирок мурдаңкы 2020-21 окуу жылдарына салыштырмалуу айлыктарыбыз абдан жакшы болуп калды. Анан мындан да көтөрүлүп калса, баягы мугалимге турмушка чыгам дегенге жете элек, бирок ошого жетип калса абдан сүйүнмөкпүз. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 40 миңден ашык мектеп мугалими бар. Алардын эмгек өргүсүнүн акылары үчүн бюджеттин эсебинен быйыл 7 миллиард сомдон ашык каражат жумшалган. 10-июнда жөнөтүлдү эмгек өргүлөрүнө. Жалпы 7 миллиард жөнөттүк. Ошонун ичинде ошондо эң аз болгондо 40 миңден баштап 120 миң сомго чейин колдоруна алышат. Ал эмеге мектептин турган жерине жараша, анан кийин мисалы ат башыда болобу, чоң алайда болобу көбүрөөк алат. Анан мисалы Ала Мүдүндө Сокулук районунда болсо азыраак. Эске сала кетсек, мектеп мугалимдердин айлык акылары дагы былтыртан баштап жогорулаган. Учурда Билим берүү министрлиги эми жогорку окуу жайларынын окутуучуларынын эмгек маянасын жогорулатуу боюнча иштер жүрүп жатканын маалымдады. Дастан Жолдошов, Үсөн Камчыбеков, 7 канал.